Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Владимир Путин КМШ өлкөлөрү менен пикир келишпей жатканын жарыялады. КМШ өлкөлөрүнүн алдында турган чакырыктардын саны жана коопсуздукка коркунучтар да көбөйүп, шериктештиктин алкагында пикир келишпестиктер жаралууда. Мындай пикирин Орусиянын президенти Владимир Путин КМШнын Санкт-Петербургдагы бейформал саммитинде айтты. Тилекке каршы бул жаатта биринчи кезекте сырттан келген чакырыктар жана коркунучтар жыл сайын өсүүдө. Шериктештикке кирген мамлекеттердин ортосунда да пикир келишпестиктер жаралып жатканын моюнга алышыбыз керек, деди Путин. Путин ошондой эле быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча Орусиянын КМШ өлкөлөрү менен содасы 10 миллиард долларга жетиши мүмкүн экенин белгиледи. Ал КМШ мамлекеттердин башчыларына Санкт-Петербургка бейформал жолугушууга келген үчүн ыраазычылык билдирди. Бул жалпы калуу болчу. Биз бул боюнча бир нече жолу кайрылдык, бирок баары бир формалдуу түрдө бул Орусиянын демилгеси болчу жана аны колдогонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем, деп кошумчалады ал. Путиндин бул пикирин Беларусь президенти Александр Лукашенко дагы кубаттады. Булак супер кежи. Депутат жогорку соттун төрагасына: убагында Садыр Жапаровдун укугун коргогонсуз. Азыр ал убакыттан 5 эсе көп мыйзамсыз иштер болуп жатат. Коомчулукта күндөн күнгө сот органдарына жана бийликке нааразычылыктар күчөп жатат. Мындай пикирин депутат Жанар Акаев бүгүн 27 декабрда Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго кайрылды. Депутат Кемпироват маселеси боюнча кармалган адамдардын ишине токтолду. Өзүңүз мурда жактоочу болгонсуз, көптөгөн мыйзамсыз окуяларды көргөнсүз. Убагында азыркы президент Садыр Жапаровдун укугун коргогонсуз. Азыр сиз жактоочу болуп жүргөн убакыттан дагы кеминде 5 эсе мыйзамсыз иштер болуп жатат. Бүгүнкү сотто активист Перизат Суранованы апасы менен көрүштүрбөй алып кетиптир. Мыйзам ошондой болсун, бирок адамгерчилик болушу керек да. Кумандуулук кылып, эскертүү берип, бул ишти өзүңүз көзөмөлгө алышыңыздарды өтүнөм. Бийликке болгон нааразычылыктардын бири сотко болгон ишенбөөчүлүк болууда, деди Жанарбек Акаев. Депутаттын айтымында жөн гана жоктон бар кылып иштин токулганы туура эмес. Жаш кыздарды Москвадан бери алып келип камашты. Алардын ачкачылык жарыялаганы Кудай сактасын. Эгер кырсык болуп кетсе, президентке жана азыркы бийликке жабылган чоң көй болуп калат. Бизге көп кайрылуулар келип жатат. Эл арасында ушинтип нааразычылыктар жаралат. Азыр ошол процесс кетти. Ошон үчүн бул маселе сиздин колуңузда. Мыйзамдуулукту орнотуп, ушул маселени өзүңүз карап, жарандар чыгышы керек деген ойдомун. Жок дегенде үй камагына чыгарыш керек деп эсептейм, деди депутат. Ал эми Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков сот реформасын жүргүзүү аракети учурунда сын пикир, сунуштар эске алынарын айтты. Учурда алардын күнөөсү барбы же жокпу биз айта албайбыз. Аны тергөө органдары жана прокуратура далилдеш керек. Жогорку сотто келгенден кийин дагы карайбыз, деди Базарбеков. Эскерте кетсек, Бишкекте 23-24 октябрда 20дан ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчылар, укук коргоочулар, активисттер жана блогерлер Кемпироват ишине байланыштуу жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги бул адамдарды массалык тополоң уюштурууга аракет кылган деп айыптоодо. Бишкектин 1-май райондук соту башаламандык уюштурууга шек саналып, жапырт кармалган 20дан ашык саясатчы жана активисттин бөгөт чарасын карап, баарын Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар. Топтогон түйүнчөгүңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Кайга камакка алуу чечимин чыгарган. Алар соттун чечимине нааразы болуп, ачкачылык жарыялашкан.
Саясатчы активисттер жаза аткаруу кызматынын 21 мекемесинде же Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Бирөө ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Булак Назар Ньюс кежи. Мал уурдагандарды 10 жылга эркинен ажыратуу сунушталууда. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексине жана мыйзам бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү коомдук талкууга чыгарылды. Демилгечи Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Мекинбек Абдалиев эл өкүлү 2017-2021 жылдагы редакцияларында мал уурдоо беренеси жок экенин, бул кылмыштын ушул түрүнөн өсүшүнө алып келип жатканын белгиледи. Сунушталган мыйзам долбоорунда мал уурулукка баргандарга 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин айып салуу же 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү иштерин жүргүзүү каралган. Мал уурулук ири өлчөмдө жана адамдардын тобу тарабынан башка бирөөнүн аймагына кирүү менен жасалса 200-400 000 сомго чейин айып салып, 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу сунушталууда. Бул ишке уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катышса, анда мүлкүн конфискациялоо менен 6 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралууда. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын маалыматында 2022 жылдын 3 айында 802 баш мал жандык уурдалып, анын 437си ээсине кайтарылган. Министрликтен билдиришинче, бул боюнча 318 факт катталган. Жалпы материалдык чыгым 25 миллион 260 000 сомду түзүп, анын 13 миллион 265 000 өндүрүлгөн. Милиция мал уурулук айылда актуалдуу көйгөй бойдон калып жатканын билдирди. Булак Азаттык. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нур реабилитациялык борборундагы балдардан кабар алды. Бүгүн 2022 жылдын 27 декабрында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев бирге ден соолук коомдук фондунун алдындагы Нур реабилитациялык борборунун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды куттуктады. Салтанаттуу иш-чарада Кыргыз Республикасынын УКМК башчысы аталган мекеменин жалпы кызматкерлерин жана балдарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, бардыгына чеңден соолук каалады. Андан соң Кыргыз Республикасынын УКМК жетекчилигинин жана өздүк курамынын атынан борбордун материалдык базасын жакшыртууга 500 000 акча каражатын, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга таттууларды, оюнчуктарды тапшырды. Өз кезегинде реабилитациялык борбордун жетекчилиги Кыргыз Республикасынын УКМКнын жетекчисине жана кызматкерлерине ыраазычылык билдирип, алардын аркасы менен 2021 жылы имараттарды ижарага алууга 1 миллион сом, 2022 жылы 500 000 сом берилгендигин айтты. Жыйындын аталган мекемеге ар тараптуу колдоо көрсөтүү максатында актуалдуу көйгөйлөр талкууланды. Ооруканадагы Пеле жакындар менен коштошууда. Футбол легендасы, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону болгон бразилиялык футболчу Пеле абалы начарлап кеткенден кийин оорукананын бөлмөсүнөн эле үй бүлөсү жакындары менен коштошууда. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Пеленин барган сайын абалы начарлап жатат. Мындан улам ал ооруканадан эле жакындары менен коштошуп жатат. Кече 26 декабрда интернет айдыңында атактуу футболчу Пелени акыркы сапарга узатуу үчүн даярдык көрүлүп жаткан видео тараган. Эске салсак, 82 жаштагы Пеле рак менен ооруйт. Ал 1 айга жакын убакыттан бери ооруканада жатат. Дарыгерлер анын абалын турукташтыра албай жатышат. Булак Супер кежи.